Урматтуу апалар, мына ушул биздин жапалак өрөөндө да сиздер дагы мына ошол ошондой чоң бир рол, өзүнчө бир ар бириңиздердин үй бүлөңүздө жок дегенде 5-тен 6 адам бар. 5-6 адамдын тарбиясына жоопкер, 5-6 адамдын уятына баса белгилеп айтам, пайгамбар хадисте айткан, ошол семьяда канча эркек болсо, ошончо эркектин бейиш тозогу силерсиңер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аял киши 4 адамды тозокко алып кирет дейт. Аял киши ошол күйөөсүн, атасын, инисин, баласын тозокко жетирип кирип кетет дейт. Ошол эмне түз жүрбөгөн айынан ошону айтпаган атасы, баласы, башкасы. Демек, эгер аял киши динде боло турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кимге адактала, ыймандуу, салих аял бере турган болсо, дининин жарымы туруптур дейт. Бүгүн Кудайыма шүгүр биздин кыргыз келиндери, эжелердин көпчүлүгү мына биздин сабакта деле мисалы үчүн көпчүлүгүңүздөр жоолукчан башка отурасыздар. Бул мына ошол сиздердин семьяңыздарда диндин жарымынын турганы. Бирок мына ошол диндин жарымы тургандан кийин калган жарымын тургузганга дагы мына ошол сиздер өбөлгө сиздер түрткү болушуңуздар керек. Сиздердин семьяда ордуңуздар чоң. Сиздер үйдө жана кээ бир эркектер намыстанып эле жаба биздин үйдө мен шеф жеңеңдин колунан эч нерсе келбейт дейт. Жок, ал жөн эле саясат кылат, жөн эле намыстанат. Быжылдап отуруп ошол жана мен айткан жаман тойлорду кылдырган силер. Быжылдап отуруп жанагы септерди кылдырган, башка кылдырган силер. Эч ким Кудам айтты деп кылбайт. Кудагыйым айтты деп ошентип машакатка чөмүлүп атат. Кээде бүгүн келин алганда башкада үйүнүн размерин берет экен, мынчага килем аласың, гарнитур мына терезе жагы узуну 7 метр, биягы бийиктиги 2.30 болсун деп. Биз бүгүн чындыгында биз мусулманча ой жүгүртө албай калдык апалар. Келин алганда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям килемине кара, гарнитуруна кара деген эмес. Эгер аял ала турган болсоңор, анын динине карагыла дейт. Аял киши тункахул марали арба. Аял киши 4 нерсеге карап никелешет дейт. 4 нерсесиге карап алат экенсиң. Диндарлыгына, сулуулугуна, ата тегине, намысына карап, уяттуулугуна карап аласың. Пайгамбар фасфар визатит дин тарибат ядак. Диндарын алгын колуңуз арат, уттурбайсың дейт, ийгиликке жетесиң дейт. Диндар аялды алсаң утасың. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде гарнитурлууду ал, килемдүүдү ал деген эмес. Септи көп бергенин ал деген эмес. Өзү эркек никах деген сөз, нун нафака, каф кисва. Мына ошол никадан кийин ошол төшөк алып берүү, гарнитур алып берүү, ага кухнясына шарт түзүп берүү эркектин милдети. Ошол алдым мен ушул кызды багалам, ушуга тамак бере алам, ушуну жылуу кийинт алам деп аласың. Бүгүн биз мусулманча ойлоно албай калып, кайнем кийим кылып берет экен, башка кылат экен деп, эркек балдардын базарга сеп кийгени башка кийин кетип калганын көрөсүң. Бул уят шарманда. Аял алган адам кийим кылып бериш керек. Аял алган адам төшөк салып бериш керек. Аял алган адам гарнитур кылып бериш. Аял алган эркек мына ошол душун, кухнясын кылып бериш керек. Тилекке каршы бүгүн ошонун бардыгын, балекетин барын баштаган силерсиңер бирок. Аялдар. Эч бир семьяда эркек кудагыйыңа айткын мындай гарнитурасын дебейт. Наоборот, бечара аталар, койчем, жөн койчем, койч, бактылуу болсо болду деп бечаралар быжырайт. Быжыраганыга карабастан мен авсындарыма уят болом. Көчөдөгү аялдар келип көрөт, кошуналарыма уят болом деп айтып, балекеттин баары силерде апалар. Тилекке каршы жанагы кылышыбыз керек болгон, талап кылышыбыз керек болгон нерсени талап кылбастан, келиним интернетке чыкпа, антип кылжыңда оюнга түшпө, TikTok тартпа дештин ордуна, ордуна башка нерселерди талап кылып, мына ошол биз өзүбүз нафсибизге жаккан, шайтанга жаккан нерсени талап кылганын айынан элдин баары ошол тарапка бурулуп кетти. Болбосо чындыгында биз жоолугуңду салын, уяттуу бол, күйөөңө сөз айтпа дешибиз керек. Бүгүн ажырашуунун себеби да мына ошол нерсенин айынан. Бүгүн мына ошол ажырашууну башканын себеби кайнатадан уялбайт, кайнеден уялбайт. Кээде мына ошол мурдаракта же шариятыбыздагы бир жолу жолугуп турмушка чык деген сөз. Ошо бир жолу жолугуп турмушка чыксаң, ал келген келин коркот эле, бул үйдө бул баланын иниси бар экен, анын характери кандай, атасынын характери кандай, апасыныкы кандай деп тартынып жүрүп жакшына келин болот эле. Бүгүн Instagram, WhatsApp'та башкада бүт айтып бүткөн. Апам характери мындай, атамдыкы мындай, үкам бар мындай, карындашым бар мындай, муну бир жерге берсек кутулабыз. Бүт билип алганын айынан анан ал келет, тоготпойт. Карындашын минтип койсом кутулам, атасына минтип койсом кутулам. Бүт айтып койгон, деп койгон, секретин баарын ачып койгон. Кээде эр катын ортосунда секрет башка, мына ошол кыздарды мына ошондой тармакта тарбиялаш силердин милдетиңер эле. Тилекке каршы кыздарды башка нерсе менен тарбиялаган айынан бүгүн ажырашуу толтура. Кудай сактасын.
Toylor, башкалар көп деп айтабыз. Бирок ошол эле учурда Кудайыма шүгүр ажырашканда ошол үйдөн эле ажырашып кетет. Эгер ажырашканда дагы жана той кылган сыяктуу бир кафеде, белгилеп туруп ажыраша турган болгондо дагы ушунча бизге ресторан керек эле. Анткени бүгүн биздин ресторандар төлкө тойго эле зайнет. Эгер ажырашууга дагы кафе, ресторан керек болуп калганда, дагы ушунча кафе, ресторан салышыбыз керек болот эле. Анткени канча адам үйлөнсө, ошончо адам жарым кайры эле ажырашып атат. Ажырашканда ал намаз окубагандыгы үчүн ажырашкан жок, жоолук салынбагандыгы үчүн ажырашкан жок, интернетке көп сүрөт койгондугу үчүн талагын берип койдум деген бир да эркек жок. Не үчүн ажырашат? Андай кылды, мындай кылып, бүт жанакы не болбогон шылтоолор. Кудай сактасын. Туура. Талак, ажырашуу шариятыбызда рухсат берген нерсе. Аллах Таала рухсат кээде ажырашыш керек болсо шарият талап кылат ажырашканды. Эгер аялың намаз окубаса, жоолук салынбаса, айтканыңды кылбаса, көчөгө чыгып кетсе, дискотекага кетсе, анда башыңа бала кой кутулушуң керек. Шарият ошондой учурда талагын бер дейт. Төлкеле жаша дебейт шарият. Айтасын дейсин, оң болбосо анда жоготушуң керек, кутулушуң керек. Шарият никелешкенге буйругандай ажырашканга дагы буйруйт. Эгер шарият талаптарын аткарбаган аял болсо. Тилекке каршы бүгүн биздикилер, болбогон нерсени айынан ажырашат. Ошол ажырашуунун дагы себептеринен болгон бир себеп, мына ошол үйлөнүп ал эртеси күнү тойдун карзын, башканын карзын төлөш үчүн Россияга башкага ташап кетип калып, ошол аялынан алыс жүргөндөн башка айынан болуп атат. Бүгүн биз мына ошол эмне бир жашооду бир жеңилдеткенди биле албай калдык. Бул жашоо өзү кыска, убактылуу. Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун. Ибадат үчүн жараттым дейт. Ибадат үчүн жаралган инсандар бүгүн ибадат менен алек болбостон башка нерсе менен алек болуп, мына ошол нерсе менен жашообуздун, убактыбыздын берекесин барын, барака пайызын барын качырып учуруп жок кылдык.